Чындыгында урматтуу мекендештерим, бүгүн күйөөсү өтүп кеткен кээ бир эже карындаштарыбыз өзүнүн жолунан кайтпастан бала чакам үчүн жашайын деп үмүт чөктүрбөстөн жашоого болгон тырышчактыгын жоготпостон Россияда, Европада азыркы аял башы менен чыгып барып Курман-Жанатка энебиздин айырмасы жок. Азыркы Курман-Жанатка энелер ошол бир элде бир өрөөндө эмес, ошол үй бүлөсүн карагандар чыныгы Курман-Жанатка да. Кээ бир эркектер кылбаган иштерди кылып, аял башы менен сырт эшик жака бүт суу ыстык дебестен бардыгына барып, баламды багайын, баламдан үмүтүм чоң, баламды мен чыныгы эркек кылышым керек, кыргызга баатыр кылышым керек деп аракет кылган чыныгы аялдардан, эже карындаштарыбыздан Аллах ыраазы болсун. Аялы айтат да окуяларда, күйөөм менен баш коштук, күйөөм өзгөчө адам экен. Негизи эле турмушка чыгып жатканда же үйлөнөрдөн мурда адамда өтө коркунуч жана кыжалаттык пайда болот. Неге? Өмүр бою сени бактылуу кыла турган адамдын алдында болосуң, же өмүр бою сени бактысыз кыла турган адамдын алдына кетип атасың да сен. Ошондуктан өтө адам бул учурда коркот, кыжалат болот. Бирок мен бактым өтө жакшы экен. Күйөөм, дин десең динден бар, дүйнө десең дүйнөдөн бар, акыл жагы өтө күчтүү. Мен пешенем ушунчалык жарык экен, мен сүйүндүм, өтө кубандым. Тахажжудду калтырбайт, намаздарды калтырбайт, зикирди ордунда, дүйнө маселесинде, иш кылыш маселесинде да конкрет кылат, өтө сонун кылат. Күйөөмө тийип мен өтө бактылуумун. Арадан 3 жыл өттү, 3 жылдан кийин кыздуу болдук. Аллах бизге кичинекей, ширин, таттуу, эч кимде жок өзгөчө бир ширин кыз берди, атын Асма деп койдук. Атын койгонубуздан кийин күндөр өттү. Албетте турмуш маселесинде кээ бир нерселер болуп турат, кээде төмөндүк, кээде үйдөлүк дегендей каражат жагы тартыш болгонду баштап калды. Тартыш болгондон кийин эми акылдуу күйөөм, окуган күйөөм, дипломдуу күйөөм өзүнүн жолун таап, өзүнүн ордун билип, башка бир компанияга которулуп, 15 күн бул жакта эс алмай, 15 күн ал жакта иштемей кыла турган болду. Бирок сапары жолу алысыраак болгонуна байланыштуу 2 сааттай жолду жүрүп кыла турган болду. Ошентип жумуштар дагы өзүнүн ордуна келгенди баштады. Күйөөм барат, келет. Кээ бир мисалы азыр чоң маркеттерде иштегендер дагы 15 күн үйдө, 15 күн жумушта, ошондой жумуштарда, ошол сыяктуу жумуштар. Өмүрлүк жолдошум дагы ошентип барып келип жүрдү. Кызым дагы 5 жашка чыгып калды. Каражат жагы чечилди, бардыгы жайында, ордунда. Болгону күйөөм кээде көп жүрүп калганына байланыштуу сагынып калабыз дейт атабызды. Ошондой учурлардын биринде телефон чалуу болду. Сиз паланчанын кимиси болосуз? Мен жубайы боломун. Ушул контакттан таап, сизге чалып атабыз. Тез ушул больницага келбесеңиздер болбойт. Кайнатам, кайненем бардыгыбыз жетип бардык. Сүйлөшүүлөр болду. Бул өмүрлүк жолдошуңуз, балаңыз өтө бир автокырсыкка учураган, КамАЗ келип урган. Балаңызды сактап калууга аракет кылдык, сактадык, бирок эч нерсени сезбей түшүн жоготкон, мээсинин 95% иштебейт, 5% иштеп атат азыр. Колдон келген бардык аракеттерди кылдык. Кандай эле ушул сөздү укпасам, жашоодогу эң чоң бакытым деп, бактылуулук күнүм деп турмушка чыккан күнүм, өмүр жолдошумду көргөн күнүм болсо, эң бактысыз күнүм ушул сөздү укканым. Бирок эмне кылайын? Ал жака басам, оң басам, кайсыл дубалга башымды урам? Колумдан эмне келет? Бирок тагдыр Аллахтан. Үмүтүмдү чөктүрбөдүм. Кызымды карайм, кайната кайненемди карайм, жакындарымды карайм. Кызым үчүн жашашым керек. Үмүтсүз шайтан. Үмүттү өзүм таап жаттым. Эч ким үмүт бербей калган учурда дагы үмүттү өзүңүз таба билишиңиз керек да. Бул абал келбейт. Бирок жолдон кетип жаткан учуруңузда көп автокырсыктарга күбө болосуз, көп өлүмдөргө күбө болосуз. Эмне үчүн анын ордуна 1 секундка өзүңүздү коюп көрбөйсүз? Урматтуу мекендешим, эмне үчүн 1 секунд ошонун ордуна коюп көрбөйсүз? Балким ушунун ордуна мен болуп калам бир күн. Ушул адамдын ордуна мен болушум мүмкүн эле го деген нерселерди эч ойлонбойсузбу? Бир досуңуз жакшы эле жүрөт эле, кокусунан автокырсык болду, инвалид болуп калды. Ал Аллахтын тагдыры болду. Бирок сиз менен дагы болушу мүмкүн эле го. Аллах сизди бале кырсыктардан сактаган үчүн дагы наалыбастан шүгүр кылыш учуру келбеди экен. Наалыба шүгүр кыл, наалыба шүгүр кыл.
Көп албашыбыз керек, урматтуу мусулман бирдиган. Бүгүн адамдарды карасаңыз, ар дайым проблемасыны, көйгөй маселесин айтып атканда, айылдарга барсаң, продукта түшүп кетти, көтөрүлүп кетти, майдын килограммы мынча болуп кетти, эттин килограммы мынча болуп кетти. Бүтүн алып аткан адамдар. Бир рахмат дейин деген адам жок да. Аллага шүгүр кылышыбыз керек, урматтуу мекендешим. Бир бутуңуз ооруп калсын, бир көзүңүздү скотчтан мынтип жумуп жүрүңчү бетке чейин. Канча чукурга түшүп чыгат экенсиз. Колуңузду мынтип аркаңызга байлап алып жүрүңчү кичине. Жашоо караңгы болуп кетет. Ошондуктан наалыбай шүгүр кылышыбыз керек, урматтуу мекендешим. Кээ бир адамдар отуруп жөн эле сүйлөй берет, балким аны бутун баспайт. Кээ бир адамдар коляскада, кээ бир адамдар бешети машинада. Бирок акыреттеги абал башкача болот. Зулум кылып жаткандар, уурулук кылып жаткандар, элдин аксын жеп жаткандар, эч нерсеге карабастан эч ким билбей калат дегендер колуңардан келсе өлбөгүлө. Себеби акыретте чыныгы жүзүңөр ачылып калат. Акыретте абалы оор болуп калат. Бул дүйнөдө бирдей эмеспиз. Бирөөбүз башка орунда, бирөөбүз ылдыйынкы орунда, бирөөбүз кедейбиз, бирөөбүз байбыз. Акыретте андай болбойт. Акыретте башкача болот, урматтуу мекендешим. Бул дүйнөдө балким бирдей эмеспиз, бирок акыретте башкача болот. Ошондуктан бүгүн көз ачышыбыз керек. Ойлонушубуз керек, угунушубуз керек. Негизи эле, урматтуу мекендешим, ушундай маселелерди терең ойлонбосок болбойт. Мен дейт, эмне абал болбосун, өзүмө өзүм үмүт берип, өзүмө өзүм күч таап алдым. Жашоодо негизи эле налыш жагым азыраак меники, Кудайга шүгүр кылуум көбүрөөк. Ошондуктан бул нерселерге да туура оң багыт менен караганды баштадым. Кызым дагы чоңоюшту баштады. Биз күн сайын, мен мисалы үчүн бир күн кезекте турам, экинчи күнү кайнатам, үчүнчү күнү кайненем дегенде эже сиңилдери, ошентип туугандары менен, дос жарлары менен бир күндөн карай турган болду өмүрлүк жолдошумду. Себеби карашыбыз керек больницада. Ошентип карап жаттык, бул жакта кызым дагы чоңоюп жатты, арадан жылдар өтүп жатты. Кызым ошентип 10 жашка чыгып калды. Асма кызым 10 жашка чыгып калды. Арадан бир канча жыл өткөнүнө байланыштар, кимден сунуштар келишти баштады. Сен жашсың, аял башың менен башка эле турмушка чыккын, казыга бар, имамдарга бар, молдокелерге барсаң, алар жолун таап беришет, талагыңды алып беришет, башкага турмушка чыккын, жаш өмүрүң бекер кетпесин, муну карап сен береке таппайсың, бактылуу күндөрүң алдында деген сунуштар мынандай келип жатты. Кээ бирөөлөр гүл көтөрүп келет. Жок, алардын эч кимисине карабадым. Кайнатам дагы, кызым, сен өмүрүң бул жакта. Бул бала биздики, биз өзүбүз карап алабыз. Сен башка жашоону кылгын. Жок. Бардык нерсеге көз жумдум. Күйөөмдү чындап сүйөт элем мен. Катуу байланган өмүрлүк жолдошум. Кызыма бардык нерсемди өмүрүмдү арнайын деп чечтим. Кызым үчүн жашайын дедим. Кызым 10 жашта, мен Куранды бүт кызыма үйрөткөндү баштадым. Кызыма колдон келишинче үйрөтүштү, баштап үйрөтүп, кызым 15 жашка толгон учурда хафиза болду, Куранды толук жаттап бүттү дейт. Күн сайын күйөөмө карайм, кызыма карайм, ошентип күндөрү ушинтип өтүп жатты. Кызым дагы чоңойгону сайын, атам менин атам, бул менин атам, карашым керек, атам дагы мен кароого акым бар деп ар кандай сөздөрдү айтышты баштады. Жашы дагы чоңойгондон кийин кайнатам дагы макул эми бул жаштыгына байланыштуу кызыгып атат. Бир-эки күн турса турсун, бирок баары качып келет, өзү эле көрөсүң келин деп, койсо коелу деп ошентип уруксат берди. Ал жагын кызы өзү улайт. Окуянын бул жагын кызы өзү улап айтат. Больницанын ичиндеги аурасы, жыты, биз көнүп калган ак халатчандар, башкалар, больница, түрмө десе эле өзгөчө жерлер го. Башкача жерлер. Ошентип кирип барат экенмин, атамдын алдында турат экенмин. Чындыгында атамдын көздөрүнө жана өзүмө карап бир башкача болуп кеттим. Атамдын алдында турат экенмин, атамдын көздөрүнө карап, атамдын өзүнө карап, Аллахым, сен Ибрахим алейхисаламды отко таштаган учурда Ибрахим алейхисаламды ошончолук күчтүү күйүп жаткан отту ичин бейиш кылып койгон кудуреттүү затсың. Эч нерсе жок эле бардык нерсени жараттың. Атама дагы шифа бер. Атамды жараткандан кийин сага шифа бериш эч нерсе эмес. Аллахым жардам бер. Суранамын, жалынамын, өтүнөмүн. Дуа кылып, намаз окуп, колдорумду жайып дуа кылып.
Намаздан кейін атама жақынырақ жердегі отырғышты қойып, Құранды жаттағанмын, хафизамын, баштан Фатихадан оқып баштадым. Атама дем болсын деген мақсатта. Оқуны баштадым, Бақараны оқып бүтөргө жақын ұқтап кетіппін, чарчағанмын, башқамын, ұқтап кетіппін. Түні бір абалда 2-2 жарымның тегерегінде, турбайсың ба қызым, азыр Аллахтың көздері тирүү, бардық нәрсені сұрасаң, сұраған нәрсеңді берем деген учуру, сұрай тұрған нәрсең жоқ бу Аллах Тааладан, тұрып сұрабайсың деген учурда кайра тұрдым. Керекли нәрселерді таратымды алдым, башамды қылдым, намазымды оқып, тәсбихімді тартып, кайра дуа қылып, кайра келіп Құран оқыған абалда, атама дем салған абалда ұқтап кеттім. Кайра, ей, тұр, сіз кімсіз деген үндері мені ойғотып жатты. Қарасам, тек тұрған, мені қарап тұрған атам. Дару орындығын қарадым, жатқан жерін қарадым, жерінде жоқ. Атам шындығында, өзіме ішінбей жатам. Бұл Аллахтың мужизасы, Аллахтың кереметі. Атама қарайым, докторларға дару чурқадым, Мисирден келген, Америкадан келген, Мөмин деген врачтар бар, башқалары бар. Әлбетте, врачтардағын өздері қарап, қабырда чирip кеткен сөйіктерді қиямат келгенде қайрат тірелткен затқа, Аллах Таалаға бұл жанды, қорыған жанды қайра шифасын беріп қою еш нәрсе емес деп, алардағын өте таң қалды. Деп айтады да, урматтуу мекендешим. Окуядан сабак, кыссадан кысса чыгара турган болсок, урматтуу мекендешим, окуя чындыгында бүтөт. Бирок алына турган сабак бул жерде башталат да. Биринчиси, урматтуу мекендешим, кандай кырсык келбесин башыңызга, автол кырсык болобу, жөн эле эшек катыбыраак тебип коебу, айырмасы жок. Эмне башыңызга көйгөн маселе келбесин, Аллах Таала берген өмүр али бүтө элек болгон болсо, сиздин жаныңыз кетпейт экен. Али барбы жашайсыз? Бүттү, болду, алып кетет. Ошондуктан арызданууну токтотуш керек. Шум ажал алып кетти дейт го кээ бирөөлөр. Ал шум эмес, ал өзү милдетин аткарып жатат. Анын жанын албастан менин жаным алса болбойбу экен дегендер болот өткөндөн кийин. Сиздин дагы жаныңыз алат, шашпай туруңуз. Сизге дагы көп калган жок, бизге дагы көп калган жок. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, кайсы абал, кандай учур, эмне болбосун, эгерде өмүрүңүз болгон болсо, жашайт экенсиз. Түгөгөн болсо алып кетет экен. Ал эми экинчи сабак не болду? Кандай учур болбосун, таштап кетпе да. Өмүрлүк жолдошу чындап сүйүү. Кандай сунуштар болду? Азыр мисал үчүн, Аллах сактасын, бир оору келип калса денеңизге, аялыңыз 1 ай карайт, 2 ай карайт, 3 ай карайт. Эгер оңолбой турган оору менен ооруп калган болсоңуз, ден соолугуңуз түбөлүк учуна кала турган болсо, аялыңыз кетип калат. Демек, аялыңыз дагы кетип калат экен, эгер ден соолугуңуз болбосо. Ден соолукка күйүң, ден соолукту сүйүң деген максатта айтып атам бул нерсени, маселени. Ден соолук өтө каттуу карала турган маселе, урматтуу мекендешим. Ден соолуксуз ибадатты дагы, зикирди дагы толук түрдө жакшынакай, ыңгайлуу шартта жыргап кыла албай каласыз. Эч нерсени көзгө көрмөй калат. Сиз үмүт кылган 2 этаж үйлөр, Дубайда салып жүргөн күндөрүңүз, Америкага барган, Америка мечтасы бардыгы бекер болуп калат, урматтуу мекендешим. Эгерде сизде ден соолук болбосо, бардыгы бекер болуп калат. Ден соолукту өзгөчө караңыз, урматтуу мекендешим. Ал эми үчүнчүсү не болду сабак? Кызыбызбы, балабызбы, неберебизби өмүрүбүздү арнап Куран үйрөтүшүбүз керек экен, урматтуу мекендешим. Бул эжеке не кылды? Кызы Асмага Куранды үйрөттү. Куран шифа. Шифа Куран болот экен бардык учурда. Ошондуктан Куранды сөзсүз түрдө үйрөтүңүз. Куранды үйрөт, Куран балаңа бардык нерсени үйрөтөт дейт го. Жок дегенде Куран окушту үйрөтүшүңүз керек. Анда дагы Куранды окутуп 5 пара жок дегенде жаттатып коюшуңуз керек. 5 пара жок дегенде жаттатышыңыз керек. Толук жаттата албасаңыз дагы 5 параны жаттатып койсоңуз, андан ары өзү жаттап кете берет. Аракет кылышыбыз керек. Окуялардан сабак алышыбыз керек. Кайсы эле учурда болбосун, жана мен сабакта айткандай, кырсык болуп калат, андайларга күбө болобуз. Ошолорго 1 мүнөт өзүңүздү коюп көрүңүзчү.
автокырсыктар болот, ар кандай самолет жарылуулар болот. Ошонун ордуна мен болгонундачы Аллах сизди көптөгөн нерседен сактап калып атат. Көз мисалды кээде айтып калабыз, жебеген самсам акча төлөп калдым деп. Жок, аны биз жегенбиз. Учурунда жеп койгонбуз, болгону акчасын бүгүн төлөп коюп атабыз да. Ошондуктан кээде мисалы карыз алып качып кетсе, же бир нерсе болуп калса, же бир нерсе айтор болуп кала турган болсо, балким сизде дагы күнөө бардыр. Өзүңүз жакты да бир карап коюң демекчимин да. Жашооңузду өзгөрткөн 1 мүнөт ушул болуп эсептелет негизи. 1 мүнөт ар бир адамдын ордуна өзүңүздү коюп көрүң. Байдын да, кедейдин да, инвалиддин да, соо адамды да эшек кылып жаратып койгон жок го сизди Аллах Таала. Бардык уйлардан чыккан мусорларды жейт деңиз. Сизди жылан кылып жаратып койгон жок го. Башыңызды көтөрө албай жүрөт элеңиз жерлердин ичинде. Сизди ким кылып жаратып койду Аллах Таала? Акылыңыз толук, дене мүчөңүз со, адам кылып жаратты. Адам болуп жашаңыз урматтуу мекендешим. Айбан болуп эмес. Айбан кылбаган иштерди кылып, акыретте тосукка кирип кетсек, мунун не пайдасы бар? Өзүңүз айтсаңыз. Бул дүйнөдө кыйналып акыретте бейишке киргенибиз жакшы го. Ар тарапты ойлонууну билиңиз урматтуу мекендешим.